Кыргызстанда акыркы 2-3 жылда шылундуктун жаңы түрү пайда болду. Өлгөн адамдын жакындары ага кара кагаз албай жашырып, карточкасы аркылуу пенсиясын алып жүрө беришет. Өткөн жылы 280 адам мындай иш жасап, жалпы 28 миллионду чегерип алышкан. Быйыл дагы каза болгон 80 жарандын туугандары алардын пенсиясын банктык карточкасы аркылуу чыгарып алышкан. Мыйзамсыз алынган каражаттын жалпы суммасы 8 миллионду түзөт. Почти 28 миллион сомго. Быйылкы жылы мына ошону иш жүргүзүп атабыз уже. Иш жүргүзүү баары бир болуп атат. Бүгүнкү күндө 9 айда 80 случай болду. 80 случай, суммасы переплата 8 миллион сомдо. Хорошо, а вы разбер... Муну аялы каза болсо күйөөсү алган учур деле жок. Себеби караган адамдар муну жасабайт. Күйөөсү каза болсо аялдар алган учур жок. Муну көбүнчө ошол баягы балдары, кыздары, келиндери карточка номерин билет экен. Анан алар кайрылганда, көөлүк алганда жана бизге мен айткандай тизмеден чыгып калат. Атайлап ушу 5 ай 6 айга чейин созуп, баягы өлгөндүгү тууралуу кагазды албай туруп анан алып коюп атат да. Ошонун негизинде 5-6 ай пенсиям азыр 10 миң болсо пенсиясы 6 ай 60 миң болуп кетет. Кыргызстан боюнча жана мен айткандай 53 район топтоп келгенде бир толо сум болуп калат да. Ош шаарында мындай факты катталган эмес. Алдын алуу үчүн социалдык фонд башкармалыгы ай сайын каза болгон жарандардын тизмесин өздөрү тактап турат. Негизи каза болгон жарандын жакындары кара кагаз алууга арыз жазмайынча анын көзү өткөндүгүн билүү кыйын дешет социалдык фонд кызматкерлери. Биз ошол ЗАГС бөлүмү менен ай сайын ар айдын башында биз тизме алабыз. Ал жерде жалпы эле тизме келет. Ошон үчүн пенсиялерди карап чыгабыз да. Анан карап чыгып туруп пенсионер каза болгон болсо, банктан алса банкка уведомление жөнөтөбүз, поштадан алса поштага жөнөтүп туруп, ошол жактан токтотуп коюп атабыз пенсиясынчы. Механизм жок да, мындай жөнөкөй эле логистика эле алганда ал карточканы алып атат. Биз эми каза болгонун бүгүнкү күндө тирүү экенин биле албайбыз да. Ошол жанагы көөлүк алганда гана билинип атат да булардын каза болгону. Эми муну эмелердин механизмдерин ойлоп табыш керек да. Мисалы үчүн мен жана айткандай бирөө эмеге жанакы жайды казып утканда эле ошол жерге барат да, жай сурап барганда эле ошол жерден каттоодон ала баштаса, анан ал тиги 1 айдан 2 айдан кийин кагазга баргача ошол жерден да маалымат берилип турса, эң алдын ала турган мен ойлойм ушул да. Мындан улам учурда социалдык фонд башкармалыгына каза болгондордун санын тактап билип туруу үчүн жаңы рычаг керек болууда. Мында көрүстөнгө кайрылган кезде кара кагаз алып келүү же санариптик базага тизмесин киргизүү керек деген сунуштар айтылууда. Белгилей кетсек, социалдык фонд мындай окуялардан улам банктар пенсионерлерден өзү тууралуу маалыматты ар жарым жыл сайын жаңылап турууну талап кыларын кабарлаган. Мисалы банктык пенсияны банктык карточка менен алгандар, алар айтып атышат, жарым жыл ичинде мен чалыш керек, мен түрүүмүн деп ушундай чалыш керек турбайбы? Ошону мен айткам, Министерство цифрового развития жана сиздин мына вот заместителю тоже говорю, Гульнуре Муратовне, о том, чтобы цифровизировать эту сферу с Министерством здравоохранения и с госреестром вот этим. Кыргызстанда 764 миң пенсионер бар. Алардын 450 миң сомдон көп пенсия алышат. Ал эми эң аз пенсия 1802 миң сомду түзөт. Азыр пенсиянын орточо көлөмү 9300 сомду түзөт. Алмагүл Эрке, Багызы, Роза Ахматчан кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.